Эскертүү: жабырлануучулар жана кылмышкерлердин аты кыскартылып айтылат. 3 кой союп келдик деп айтышкан. Токмокто 3 адамды мыкаачылык менен өлтүргөн 2 жаранга сот өкүм чыгарды. 19-ноябрда Токмок шаардык соту 3 адамды мыкаачылык менен өлтүргөн 2 жаранга өкүм чыгарды. Бул тууралуу Чүй облустук сотунун басма сөз кызматына билдиришти. Маалыматка ылайык, Токмок шаардык сотунун чечими менен 39 жаштагы ЕТ, 32 жаштагы ДА жана 31 жаштагы МБ аттуу жарандарды өлтүрүүгө шектелген. 36 жаштагы КТ жана 31 жаштагы СМ аттуу жарандар өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылышты. Окуянын чоо жайы: 9-январ күнү Бишкек шаарында иштеген ДА аттуу жаран Токмокто эч ким жашабаган үйүнө барган. Барса үйүндө кошунасы болот, аты өзгөртүлдү. Уруксатсыз жашап жаткан болот. ДА Болот менен араздашып кетет. Анан үйгө келип уктап жатканда Болот кирип, телефонун алып чыгып кетет. Ал телефонун таппай кошуналардан үйгө ким киргенин сурайт. Алар Болотту көрүшкөнүн айтышат. Ошол күнү 9-январда саат кечки 9 чамасында ДАнын үйүнө Болот кеминде КТ жана СМ аттуу 2 киши менен кирип келет. Алар белгилүү бир себептер менен ЭТнын үйүнө барышат. Ал үйгө баш аягы 10 киши топтолуп арак ичкен соң жарымы үйлөрүнө кеткен. Ал биринчи ДА, андан соң МБ, анан ЭТ аеосуз токмоктолгон. ЭТнын баш сөөгү чыгып, сынып ошол жерден жан берет. ДАнын апасынын айтымына караганда, уулунун сырттан кетмен күрөктүн сабын чыгарып келип сабашкан. Анын кара куш сөөгү сынып, сөөгү ачылып калган мээсине сайылып, оң көзү чыгып кеткен. Бети айнек менен тилинип, денесине 4 жолу бычак сайылган. Ал ооруканага жетпей жан берген. ЭТнын эжесинин айтымында кошунасы ЭТдан кабар алуу үчүн келип, ар кайсы жерде адамдар канжалап жатканын көрүп, милиция менен тез жардамды чакырган. Милиция кызматкерлери үйдө Болоттун болгонун аныкташкан. Аны суракка алганда, ал кеминдик 2 эркек тууралуу айтат. Ал экөө өз үйлөрүнөн кармалышкан. Экөө үйлөрүнө кийимдери кан боюнча барып, 3 кой союп келдик деп айтышкан. Видеого лайк басып, жана каналдагы эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписация деген кнопканы басып, жандап коңгуроочуну да басканды унутпаңыздар.